Kırgız tilinin жазуу erежелери 5-bölüm татаал сөздөрдүн жазылышы. Кыргыз tilinin жазуу эрежелери Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 26-июнундагы номер 567 токтомунун редакциясына ылайык жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2002-жылдын 28-июнундагы номер 830-11 санды токтомунун негизинде кабыл алынган редакцияны алмаштырган учурдагы эрежелер 9 негизги бөлүктөн туруп, жалпысынан 91 параграф менен берилген. Бул сабакта татаал сөздөрдүн жазылышы жөнүндөгү эрежелерге токтолобуз. Биринчи, бириккен сөздөрдүн жазылышы. Параграф 43. Тыгыштык түрү өзгөрүп, түгөйлөрү өз ара бириккен сөздөр бирге жазылат. Жыңайлак, быйыл, каякта, жылаңач, өйүз, жылаңбаш, унчук, кайната, байке, агайын, былтыр, бүрсүгүнү, антип, бүгүн, ментип, ушинтип, ошентип, басмайыл сыяктуу бириккен сөздөр тилибизде көп кездешет. Былтыр деген бириккен сөз бир жана жылдар, быйыл деген бириккен сөз бул жана жыл, бүгүн деген бириккен сөз бул жана күн, агайын деген сөз ага жана ини, өйүз деген сөз ал жана жүз деген сөздөрдүн биригүүсүнөн түзүлгөн. Каякта деген сөз кай жана жакта, улутун деген сөз улуу жана тын, өгүнү деген сөз ал жана күнү, кантип деген сөз кандай жана этип, басмайыл деген сөз басма жана айыл, унчук деген сөз үн жана чык, бүрсүгүнү деген бириккен сөз бириси жана күнү, кайнене деген бириккен сөз кайын жана ини, жылаңайлак деген бириккен сөз жалаң жана аяк, аксарбашыл деген бириккен сөз ак жана сары жана башыл деген сөздөрдүн биригүүсүнөн жасалган. Экинчи, кошмок сөздөрдүн бирге жазылышы. 44-параграф. Лексикалык мааниси күңүртөнүп, өз алдынча колдонулуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган сөздөр менен толук маанилүү сөздөрдүн айкашын түзүп, бир маани берип турган кошмок сөздөр бирге жазылат. Мисалы, кара мүртөс, кечкурун, көбүнесе, ара көп, балжууран, карагат, алмончок жана башка сөздөр. Параграф. Жанаша айтылган эки сөздүн биринчиси уяң үнсүз менен аяктап, кийинкиси каккалан үнсүз менен башталып колдонулса, каккалан үнсүз жумшарып айтылат, бирок жазууда ага жол берилбейт жана айрым-айрым жазылат. Мисалы, тилгат эмес тилкат, коң-карга эмес коң-карга, колгап эмес кол-кап, ишеним кат эмес ишеним кат. 46-параграф. Эки түгөйү тең өз алдынча лексикалык мааниге ээ болбогон сөздөрдөн жасалган кошмок сөздөр бирге жазылат. Мисалы, асыреси, тиригара, жексур. Кошмок сөздөрдүн бөлөк жазылышы. 47-параграф. Лексикалык маанисин жоготпой, өз алдынча колдонулуп жүргөн сөздөрдөн куралган кошмок сөздөрдүн ар бир бөлүгү бириктирилбей, айрым-айрым жазылат. Көз айнек, козу карын, алып кара куш, айбалта, ак кулак, ташбака, ак тиш, ашказан, айры куйрук деген кошмок сөздөрдүн жазылышы буга мисал боло алат. Ошондой эле кош ооз, ач көз, көк жал, арык чырай, токуз кат,
үчем, арамжан, кол жазма, басма сөз, көз караш, кол башчы, жол башчы, көз карандысыз, ак көңүл, кара кер, эл аралык, чыгыш таануу, тил таануу, ден соолук жана башка кошмо сөздөр. 48 параграф. Татаал сандардын ар бир бөлүгү айрым-айрым жазылат. Мисалы 11 1990 35 152 99 7'den 4 3'ten 5 6 49 paragraf. Tataalı içtin ar bir tügöyü ayrım жазылат. Чуркап кел, жүгүрүп чык, отура тур, уктап ал, күтө тур, сүйлөп жатты, айтырып ий, кете бер, алып барып кел, таап кел, алып барып бере кой, сурап чыга кал, жыгылып кете жаздап барып токтоду, жана башка сөздөр. 50 параграф. Зат атооч менен этичтен куралган кошмок сөздөрдө айрым жазылат. Мисалы, жардам кыл, жардам эт, кол сал, кол шилте, баш ийдир, салам бер, баш тарт, курман бол, өч ал, кол кой, өмүр сүр, таасир эт. Birinci paragraf. Кошмок сөз түрүндөгү татаал сынатооч менен тактоочтордун ар бир бөлүгү айрым-айрым жазылат. Мисалы татаал сынатоочторго токтолсок. Көк ала, кара күрөң, мала кызыл, ак саргыл, кара ала, кара көк, сары ала, кызыл чийкил, кер кашка, кара тору жана башка ушул сыяктуу. Татаал тактоочтордо айрым-айрым жазылат. Бир кезде, түн ичинде, таңга маал, кечирешинде, ар качан, ар күнү, таң эртең менен эрте, бир баса, кечке жууп. Экинчи параграф. Туруктуу сөз айкашынын фразеологизмдердин ар бир сөзү бөлүп жазылат. Мисалы, кара кылды так жарган, колтугуна суу бүркүү, жумурткадан кыр издөө, камырдан кол суургандай, мурдун балта кеспеген. Üçüncü paragraf. Тууранды, сырдык, мадалдык сөздөр, байламта, жандооч, бөлүкчүлөр толук маанилүү сөздөр менен тизмектешип айтылганда, алардын ар бири бөлөк жазылат. Мисалы, өтө кооз, ого бетер, бар эле, сен го, эң сонун, бак чиркин, алуу керек, ат менен келди, адам сымал, киши шекилдүү, ага сөрөй, чогулуштан кийин, мага чейин, тоого дейре, ар нерсе жана башка.